Саламатсыңарбы? Кыргыз ата тургундары жана жалпы мени угуп аткан кыргызстандыктар. Мен кайрылып атканым мынау азыр биз Кара койдун перевалында турабыз. Мынау артында мурун илгери СССРдин убагында тоок ферма бар экен. Анан союз чачырагандан кийин ошол тоок ферма иштебей калыптыр. Айтарым, ошол жерди алам дегендер болсо, айыл өкмөттөн жардам берип, токтомун чыгарып, ошол жерди берели, тоок ферма салгыла. Иштеткиле. Элге пайда болсун, өзүңөргө да пайда болсун. Себеби дегенде бизде азыр мынау асфальт түшкөндөн бери Кара койго элдер аябай көп кетип атат. Бир күндө бир 500ге жакын, 1000ге жакын машина өтөт. Мынау Кара кой деген жасуунун жанынанбы, же ар жагынанбы, кайерден жаркы логистикалык борбор түшүп атат. Ошол жерден бир кафе куруп, бияктан магазин куруп, ошондой салам дегендерге место берели дагы. Өзүм айыл өкмөт катары мен жардам берейин ошол документин бүтүрүшкөнгө. Себеби дегенде ошол 1000 машина өтсө, ошонун 500сү сатып алса дагы аябай пайда болот да. Анан эмеси мына балыкчыны баарыбыз круговойнан балык сатып алабыз. Бияка келип бир өзүбүздүн бренд кылып койсок, биздин айылдын бренди ушул жерден келип базардагыдан арзаныраак кылып койсоң, баары келип алса керек деп ойлойм да. Себеби баарыбыз мына баарын жем чөбүнүн баарын өзүбүз өстүрүп атабыз. Биздик арзан эле болсо керек. Анан эгерде ушул жерди иштетсек, ар жагына гриль жасап койсок, илгеркидей гриль бышырса, менин оюмча туристтер ары бери өтүп атып, ошол кафеге токтогондор көп болсо керек да. Ошону кылалы. Мен айыл өкмөт катары бардык жагынан жардам бергенге даярмын да. Келем дегениңер болсо, иштетем дегендер болсо, мына кайрылгыла. Биз өзүбүз жардам беребиз. Дагы кошуп кетейин, эгерде ошол фермада 15-20 киши иштесе, 15-20 семья, үй бүлөсү багылып калмак. 15-20 киши Россияга кетпей ушул жерде иштеп калмак. Жумуш орундору түзүлүп калмак. Ыңгайлуу болмок да. Анан биякта деген азыр мынау асфальт курулгандан бери машина тынбай калды. Особенно как раз жумуртка сезон болуп атканда жумурткасын да алмак, тоогун да алмак, кафесине кирип гриль да жешмек. Менин оюмча ошол жерде жакшы болмок да. Ошону мынау бардык бизнесмендерге, инвесторлорго дагы бир кайрыла кетет элем. Айыл өкмөт катары мен өзүм документтерине жардам берейин. Ушул жерде келип салгыла, иштеткиле. Ошол ким жумушчулардын да соогуна каласыңар, биздин айылыбыздын көтөрүлүшүнө чоң салым кошосуңар.